Бишкектин тарыхы. Борбор калабыз Бишкекте Баатырдын урматына аталып калган. Стоп! Бул 3 версиянын бир гана экенин дароо айта кетели. Бардык версиялар өтө деле такталган эмес, бирок жокко да чыгарылган эмес. Ал эми биринчи версияга ылайык шаарыбызга бул аталыш Бишкек аттуу Баатырдын ысымынан коюлган. Экинчи версия болсо Жибек жолундагы Пишпек аттуу чеп болгон деп айтып келет. Дагы бир жоромолго таянсак, бир баатырдын боюнда бар келинчеги кымызды аралаштырган таякты жоготуп алат. Ал куралдын аталышы Бишкек болгон. Кийин төрөлгөн уулун ал келин Бишкек деп атап койгон дешет. 1878 жылы мурунку Кокон чебинин ордунда жаралган Пишпек 1926 жылы гана самандан курулган кыштактан шаарга айлана баштайт. Адистер буга чоң салымын кошушкан. Ал кезде калабыз Фрунзе деп аталып, элдин тили келбей, Турунсе деп атап коюшкан экен. Бирок бул эми башка окуя. Муну мен баса белгилеп жатканымдын себеби, балким силер тиги Бишкекти архитектуралык мурасы боюнча, мисалы, Барселона менен салыштырып жаткан болсоңор, биз бул жагы боюнча башка салма категориясына киребиз. Ким билет, келечекте биздин көчөлөрдөгү баннерлер дагы архитектуранын эстеликтеринин катарына кирип калаттыр. Бирок ага деле ишенич жок.